2000 сом салып 1 сааттын ичинде 200 000 сом кылып беришти. Ишенсеңиздер болот. Бардыгы халал экен. TikTok жана Telegram социалдык тармактарында халал фонд аттуу баракчалар акчасын көбөйтүп, рахмат айткан адамдардын видеолорун жарыялап келет. Анда жарандар Темур Тайм аттуу балага акча которуп, аны эселеп көбөйтүп алгандарын айтышууда. Мен Темур Таймга 15 000 акча которуп, 2 сааттын ичинде 200 000 кылып көбөйтүп берди. Темур Тайм акчаңыздарды 2 эселеп көбөйтүп берет. Чындык. Темур Тайм, Темир, сага Аллахым ыраазы болсун, 2 күнү бактылуу бол. 8 000 акча Темур Тайга аударып, 160 000 акча 2 саатта биздин шотубузга аударып берди. Ассаламу алейкум. Бүгүн Темур байкелерге 3 000 сом салып, 390 000 кылып алдым. Бирок бул акча табууну көздөгөн шылуундардын айла амалы экенин билчү элеңиз, анда алардын схемасын билип алыңыз. Биринчиси, төлөм убадасы. Алдамчылар ишенимдүү окуяны токушат. Мисалы, криптовалюта же кайсы бир оюн аркылуу акчаңызды көбөйтүп берүүнү сунушташат. Экинчиси, акча талап кылуу. Анда сизден комиссия же салым төлөөнү суранышат. Үчүнчүсү, утуш. Сиз мынча сом утуп алдыңыз. Сиз ийгиликтүү адам экенсиз деп экинчи ирет акча салууну өтүнүшөт. Төртүнчүсү, видеону жаздыруу. Жабырлануучу акчаны алганын тастыкташы керек. Башкача айтканда, утушту алуу үчүн видео жаздырып берүүнү талап кылышат. Бешинчиси, блоктоо. Сиздин видеоңузду алгандан кийин алдамчылар изин жашырып кетишет. Алтынчысы, видеону колдонуу. Шылуундар алынган видеолорду жаңы адамдарды алдоо үчүн колдонушат. Ассаламу алейкум кыргызбек туугандары. Кимде ким акчадан кыйналып аткан болсо, Темур Тайга катталып, бемарал акчаңыздарды көбөйтүп алсаңыздар болот. Темур Тай честный халал бала экен. Айгерим аттуу каарманыбыз ушундай схема менен халал фонд баракчасына алданып калган. Кызы бир эже алып келди дагы акчасын салды, дагы көйт алга ушундай экен деди. Анан мен жок, бул туура эмес болуш керек десем, жок, салып көрөлү давай неме кылабыз да, эмне көйтүп берип аттыр дегенден анан мен деле баягыдай ишенип, бир деле манипуляция кылдырып салганбыз 8 000 сом президент акчасынан. Салганбыз дагы анан кийин акчаны салып кайра котор десе, кечке чейин күтүр видео таспадан салып берем деди дагы. Анан бизди видео сүйлөтүп туруп, неме кылды. Сүйлөтүп туруп анан блокко салды да. Ошодон жок берип кетти. Буга чейин Альхамдуллах деген телеграм каналын текшерип, анын админи Алия Бердибаева дагы дал ушундай ыкма менен жүздөгөн адамдарды алдаганын айтып бергенбиз. Бул баракчалардын аталыштары гана башкача болбосо, алдоо ыкмалары бири-бирине окшош. Мындай шылуундар социалдык тармактарга акчаңызды көбөйтүп беребиз деген мазмундагы жарнамаларын жайгаштырып турушат. Аны көрүп жаңы кардарлар пайда болот. Андан соң ишенчек адамдардан акча өндүрүү башталат. Практика көрсөткөндөй интернет шылуундардын ичмердүүлүгүнө бөгөт коюу кыйын. Анткени алар телеграм каналдар аркылуу иш алып барышат жана башка сим-карта, башка сүрөт, башка банк эсептерин колдонушат. Шылуундардын торуна түшүп калбайын десеңиз, анда тез баюуну сунуштаган жарнамаларга ишенбөөгө чакырабыз.